чындыгында жаңы баш мыйзамдын кабылданышы менен тергөө куугунтуктоосу прокуратурага кайтып келип жатат. Азыр мына мыйзамдарга, кодекстерге өзгөртүү киргизсе, биз өзүнүн штат боюнча канча бизге тергөөчү керек экендиги боюнча өкмөткө катты жөнөткөнбүз. Алар карап жатышат. Негизинен бул прокуратура кызматкерлерин бөлүп айтсам, 870 бул оперативдик кызматкерлер, анын ичинен 204 бул мамлекеттик кызматкерлер, андан кийин 341 техникалык кызматкерлер да прокуратурада. Негизги оперативдик кызматкерлер 873 гана республика боюнча. Эми алардын айлыктары боюнча жерлерде бизде статистикада, сиздерде деле мына отчетто бар, статистикада канчадан экен аларга ар бирине токтолбой эле койсом, айлык маян албетте аз. Эгерде ачык айтып кетсем, мына башкы прокурордун акылат менен надбавкалар кошулбаганда 28 миң гана сом. Орун басарлар 25-23 миң, областтын прокурорлору 20 миң, райондун прокурорлору 17.500, орун басарлар 16.500, жөнөкөй оперативдик жардамчылар 12.500 гана да акылатта. Бүгүнкү абал ушундай. Бул эми негизинен эмгек маяна сөзсүз коррупция менен эгер жигердүү күрөшөбүз, прокуратура кызматкерлери таза иштейт десек, айлык маянага сөзсүз көңүл буруп биз көтөрүшүбүз керек. Эмгек маянасыз эч кандай ийгилик жарата албайбыз. Бирок бүгүн биз дагы өз ичара сүйлөшүп атабыз. Оперативдик чогулуштарда, жолугушууларда терең талкуулап атабыз. Бюджетти толтуруу үчүн биринчи кезекте биздин өзүбүздөн көп баш ийет да, өзүнүн жумушка байланыштуу. Мына коррупция менен күрөшүүнү аткаруу бийлигинде жана башка жактарда ооздуктай алсак, мына сатып алуу келишимдери мыйзамы негизинде. Эгерде бюджетти каражат болсо, анда ушу эмгек маяна сөз көтөрүлөт го деген ойдомун. Бул эми өзгө да байланыштуу. Өлкө жетекчилиги да бул боюнча Кудай буйрса ойлонот деген ойдомун да. Рахмат, бул туура. Негизинде сапат болуш керек, биринчи шарт түзүш керек, айлык маяна көбөйүш керек, андан кийин ошондо жакшы кадамга, жакшы келечекти айтсак болот да. Ошон үчүн бул боюнча да сиз генеральный прокурор катары бул боюнча жегерлүү ишти алып барсаңыз, мен ойлойм, тыянак чыгат депчи.